Президент Сооронбай Жээнбеков бүгүн 2 ноябрда Кыргыз Республикасынын массалык маалымат каражаттарынын жетекчилери жана өлкөдө аккредитациядан өткөн чет элдик массалык маалымат каражаттарынын кабарчылары менен жолугушууда. Мага ушундай тарбия бергенине мен ата-энеме ыраазымын. Мен президенттик мөөнөтүм бүткөндөн кийин элден качпай, элдин көзүнө тике карап арасында жүргүм келет. Менин туугандарымдын мамлекеттик иштерге кийлигишүүсү боюнча эч кандай фактылар жок. Менин туугандарымдын мыйзам бузгандыгы тууралуу факты болсо, мен энимди да, туугандарымды да жазалайм. Мен президент болгондон кийин мен атымды жамылган, мени тааныбаган жалган туугандар, жалган кудалар пайда боло башташты. Мына Темирлан Султанбеков айтыптыр: "Сиз эл мененби же туугандарыңыз мененби? Тандаңыз" деп. Мен эбак эле тандоо кылганмын. Мен эл мененмин, деп билдирди президент. Сооронбай Жээнбеков бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орунбасары Раим Матраимов тууралуу суроого жооп берди. Райым боюнча баары эле мага оодарып коюуну каалашат. 2010-жылы мен Ош облусунун губернатору болуп дайындалдым. Ошондо Азимбек Бекназаров, Раимбек Матраимов Оштогу бажы кызматынын кирешесин 156% көтөрүп койгондугун айтып чыкты. Андан кийин аны жетекчилик кызматка дайындашты. Мен 24-ноябрда президент болдум. Раимбек Матраимов 23-ноябрда кызматынан кетти. Ал 2 жылдан бери жумушу жок жүрөт. Бирок баары эле Раимди мага жармаштыра беришет, деп билдирди президент. Матраимовдун өзү да бир туугандары да текшерилди. Февралдан бери текшерүү жүрүп жатат. 24 миллион сом салыгы бар экен, аны төгүп жатат, деп кошумчалады мамлекет башчы. Жогорку кеңештин депутаты Рыскелди Момбеков Ата Мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевди Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин мурдагы министри Дүйшөнкул Чотоновду үйүнө конокко чакырып сыйлады. Өмүрбек Черкешовичти, Дүйшөнкул Чотоновду жана Алмамбет досумду чакырып чай бердим. Эски достор менен эзилишип сыр чечиштик. Мокумубуз канбай калгандыктан кайра жолукмай болдук, деп билдирди Момбеков. Россиянын Ленинград облусунда жол кырсыгынан кыргыз жараны каза болду. Бул тууралуу Россиянын маалымат булактары жазып чыкты. Маалыматка ылайык, Suzuki Grand менен Шкода Octavia автоунаалары сүзүшкөн. Алдын ала маалымат боюнча 25 жаштагы кыргыз жараны башкарып жаткан Suzuki Grand үлгүсүндөгү унаанын айдоочусу карама-каршы жолго чыгып кетип, Octavia'ны сүзгөн. Жыйынтыгында 25 жаштагы кыргыз жараны каза болуп, экинчи унаанын айдоочусу жана жүргүнчүсү оор абалда ооруканага жеткирилген. Тергөө иштери жүрүүдө. Жол кырсыгына аба ырайы дагы себеп болгон. Дагы башка жаңылыктар топтомун Факт Кечи порталынан таанышсаңыздар болот.